Erkek özünün janында жүргөн аялынын кадырын билиш керек. Анын кадыры өтө чоң. Биринчиден ал башка бир үйдөн үзүлүп келген үчүн. Сонун бир үйдө жашачан. Бир үйдүн эркеси болчу. Ал үйдө ошондой эле сенин үйүңдө жашап аткандай эле эң жакшы ору бар болчу. Кыз деп төрдө отурчу. Энеси бар болчу, атасы бар болчу. Анын кийими бүтүн болчу, курсагы ток болчу. Бирок ошондой чоң нерсени, ушундай бир жан дүйнөсүнө эң жакын адамдарын тыштап, сиз менен бизге окшогон бирөөнүн аркасынан ээрчип, ошону жакшы көрөм деп, эмнесе жыты жагат деп, өңү жагат деп, басканы турганы жагат деп, бул эркек деп сиздин жаныңызга келди. Сиздин жаныңызга келди дагы, сиздин эң бир чоң бир муктаждыгыңызды бүтүрүп, жан дүйнөңүзгө жарыктыкты тартуулады. Сиздин үмүт кылган чүрпө, мала дейбизби, бөбөк дейбизби, сизге эң жакшы болгон бирөөнү тартуулады. Ошону тартуулаштын алдында ал өтө бир чоң бир кыйналышты да көрдү. Чоң эле кыйналыш, өтө чоң кыйналып көрдү. Сиз мен кээбирде мындай баянча бир нерсе көрдүм десеңиз да, бияна арбузду байлап коюп, бир ай бастырып койду бирөөнчү. Акырында божене гырж өсүп кеттир да. Көрсөтөт, гырж өсүп кеттир. Мына практически. Бирок субханалла, күн үстүнө күн ушунда отуруп 9 ай көтөрүп, иштердин баардыгы тытылып, сөөктөрдүн баардыгы ачылып, ушундай бир кыйналыш менен субханалла, сиздин бир көңүлүңүз ачылса экен деп, ушу эркек төрөсө экен деп, субханалла, бала төрөп берсем экен деп, сизге өтө бир кыйналышты. Кыйналып, кысталып, анан күн түн сиз менен биз ушундайбыз эркектер. Машалла, у меня сын родился деп коет. Кээбирлер бар, тигине кирип кетет, кээбирлер болсо сүйүнүп дуа кылат да кичкенечине. Ошентип ушундай кылды. Анан кийин, жыргат койгонсуң, тиги болсо бала ыйлап атат, тиги карап атат, сен токтосуң дагы. Демек, ушунча чоң нерсе бар экен, анын кадыры ушунчалык экен. Эгерде эмне үчүн аалымдар ушундай деп айткан? Жок, пайгамбарыбыз өтүп кеткенден кийин сахабалардын бирөөсү Айша энебизге келип, "Я Айша, сиз ушул нерсеге суроого жооп бере аласызбы?" дейт. Бир адам намазды аз эле окуйт, бирок көпкө чейин уктайт. Бир адам көпкө чейин намаз окуйт, бирок бир аз эле уктайт. Экөөнүн айырмасы эмне деген?